Эртең менен чайды ичип, ошо атайын формаларды кийип, ишке жөнөп кетем. Саат 5-те үйдөн чыгып кетем. Балдарым уктап калат. Мен ушинтип ишке кетем, ишке жөнөп кетем. Кичинекейлеринде куттап кететтим. Азыр эми чоңоюп калган. Ачык эле таштап кете берем. Ар күнү ушинтип саат 5-те чыгып кетем. Өзүмдүн бөлүнгөн участкам бар, ошол участкама барам азыр. Ошонун шыпырып кетебиз. Ар бирибизге бөлүнгөн 1,5 километрден. Ошого кете берем. Күндө ушинтип чыгам ошол жерден. Үйрөнүп калганмын. Коркунучу деле жок. Жолдо эми ар кандай адамдар учурайт, бизге зыяны деле тийбейт, мастар. Кээде жакшы адамдар, жолдо эми ар кандай адамдар учурайт. Бирок бизге зыяны тийбейт. 6 жыл иштеген болсом эч андай жаман адамдарга жолукпадым. Кээ биркиси рахмат айтып өтөт. Кээ биркиси мусорларды ыргытып өтөт. Эми ар кыл адамдар болот жолдо. Коркпойбуз. Үйрөнүп калганбыз бардыгыбыз. Ушундай түнү чыгып, организмибиз үйрөнгөн. Ошол убакта ойгонобуз. Ошо участкабызга барып, ар биздин бөлүнгөн участкабыздан ошол жерден учурашабыз. Майрам күндөрү, жаңы жыл күндөрү мусор аябай кандай көп болот, ишибиз аябай оор болот. Кышында дагы көп болот. Ишибиз оорлойт. Кышында муз, тайгалак, борон болгон маалда да чыгабыз. Бирок шаарда адамдар тазалыкты анча сактабайт. Каалаган жерге ыргытып кетет. Менин участкам ушул жерден башталат. Ушул жерден мектепке чейин барып, кайра бияка кайтам. Менин 6 жылдан бери ошол тазалык кызматында эмгектенип атам. Эми балдарым кичинелиги үчүн 2 жумушта иштеймин, түштөн кийин стадиондо иштеймин. Мен дагы ушул ак эмгек менен, адал тамак менен жетирсем, булар дагы келечекте Кыргызстанга пайдасы тийген балдар болуп чоңойсо деген ойлорум бар. Ошол ишимден эч качан өкүнбөймүн. Эл үчүн кызмат кылып атам. Шаарыбыз таза болсо деп эми кимдир кандай ойлойт, мен иштеген эмгегимден эч качан намызданбаймын. Кайра эртең менен чыгып, адамдар туруп жумушка жөнөгөндө ушулардын маанайын ачкым келет. Эртең менен бардык өссө, шаар таптаза турса, бардык үчүн, коом үчүн, адамдар үчүн жакшы. Эми мен не дейм, биздин эмгегибизди дагы адамдар бааласа, билсе, ошолардын эмгеги деп. Эми кээ биркилери аябай рахмат айтышат, кээ биркилери урушат. Эми ар кыл адам бар. Ошон үчүн тазалыктын эмгегине дагы айтып кетем. Мен ошол адамдар коом бааласа, жана ушу биздин бийликте тургандар баалап, биздин дагы айлыгыбызды кичине көтөрүп берсе, азырыбыз өтө оор, продукталар көтөрүлгөн, бардык жок көтөрүлгөн, айлыгыбыз жеткизиш кыйын. Мен 3 балам бар, 3-өө тең мектеп жашында. Айлыгыбызды жеткизиш аябай эле кыйын. Ушундан пайдаланып суранып кетем. Биздин айлыгыбызды дагы көтөрүп берсе, аз дагы болсо, ушул 10 000 алсак, 10 000ге чейин көтөрсө деле ыраазы элек. Ушундай кылып бар жерге таштап кететтер. Адамдар ошончолук болуп кеткенби билбейм. Баягы үйүндөгүн деле алып чыгып коет. Эми ар бириге сигнальный машина кирет, ошого дагы алымсымай көчөлөргө таштап кетет. Билбейм, негедир же контроль жокпу, же адамдар ошончолук болуп кеткенби, мурдагыдай таза эмес бирок. Действительно, азыр эми ушунча эмгек кылып тазалап атабыз, мындай кылып чыгарып коет, машина кеткенден кийин чыгарып коет. Билбейм.
бирок аракет кылып атабыз өтө таза кылганга. Мен мына ушул участкамды кыдырып кетип атам. Мынандай уруналарга бул мусор үчүн койгон да. Баягы адамдар кагаз андай мындай баклажка таш. Ошондо кадимкидей тойдон бир жактан келеткандагы борсок, нан, эт эми жегиси келбесе башка жерге берип койсо дагы болот да. Ошондойлор салганда зээнин кейит, ыйлагың келет. Нанга жетпеген канча адам бар деп ыйлагың келет. Андай көп учурайт. Основной мен участкамда көп. Тамак, макаро баягы жакшынакай тамактарды таштап кетет. Илгери бизде айтчу да апабыз сууга агыз балыктар жейт деп. Ушундай кылып таштап кетет. Ушу зээним кейген ушу нанды таштабаса депчи, же бир атайын отдельный нан таштайткан жер койсо, бирок адамдар аны деле койбойт да, мына зарядканы койду жылып кеткендей аны деле койбойт. Ушу нанды таштабасачы ушул элиме, калкыма мисалы кайрылам да ушу нанды таштабай малдарга, малыбарларга, башка жерлерге берсе, мен участкамда көп кездешет. Чоң нандарды таштап коет, баягы мусорго аралашып кетет. Ошону алабыз да терип бирден алып үйүбүзгө апарып кургатып анан малыбарларга беребиз. Ошо нан теребиз. Анан бизде мына теринип жүрөт эми адамдар туура эмес түшүнөт. Бирок нанды аябай таштайт. Чоң нандарды, тамактарды ошондо зээнин кейит. Бизге кээ бирде жаш балдар келип, баягы мынандай остановкаларда семечка чагып, баягы эми нан дагы, баягы печенье деген нан да алып келип майдалашып, мына жерде кагаздар жыртып, андай кылбагын, апаң тарбия бербей, сен акча алып атасың, сенин милдетиң кылыш дейт. Анан кийин мындай өтүп кетип аткан машиналарда баклажканы ыргып, шыпырбасаң именно шыпырган жакка каратып ыргытат. Основной кандай машиналар? Кымбат баалуу машиналар. Мындай простой машина кымбат баалуу, себеби акчага көпкөн, кылар иши жок. Токтотуп алып, деген мына кылганың болбойт деп айтсаң, кадимкидей урушат. Мен дейт, сенин айлык алып атасың ушунун үстүнөн 10 000 адамдар ойлойт экен бизде 10 000, 15 000 айлык алат деп. Биз 7900 колубузга нак айлык алабыз. 7900гө мисалы азыр мисалы 7900 2 бөлүп алабыз. 3500 15 күндө, 4415 күндө. Эми биздин эмгегибизди жакшы билишпейт да. Андайлар көп болот, кыздар болот, аркылуу сөздөрдү сүйлөп кеткен мастар болот. Ушундай адамдар дагы болот. Ошондо иштегиз келбей кетет. Анан кийин ушундай эмгек кылып атсам, сен кылбадың деп именно мээнетти кылган адамды иштебейт дегенде дагы ушундай таштап кетип калгың келет. Бирок баягы бала чака багыш керек да, башка кайерге барып иштейбиз. Айла жок, кайра иштеп кете беребиз. Бардыгыбызды ичибизге жутуп. Адамдар үчүн биздин мындай кылып атканыбыз адамдар үчүн мындай чекеден карап тургандар үчүн жеңил болсо, бирок кылып келгенде аябай эле оор. Биз ошо 4 мезгил тең иштейбиз. Бизде жамгыр жааса, кар жааса жумуш токтобойт. Бизде майрамдарда да токтобойт. Майрам күндөрү базар күнгө тууру келип калса деле иштей беребиз. Мисалы эртең 8 мартта бардыгы понедельник бүт мамлекеттик ишканалар эс алышат, бирок биз иштейбиз. Эртең менен саат 10го чейин иштейбиз. Бизде иш токтобойт. Ошол иш боло берет. Биз аябай мындай кылып атабыз, андай кылып атпайбыз дебейбиз. Бизде деле иштей албай ушинтип ояк-буяка бекер эле жүрүп айлык алгандар да бар. Аябай жанын берип эмгектенгендер да бар. Ушундай адамдар да ар кыл. Бизде бирок 4 мезгил токтобой иштейбиз. Кыш, жаз, күз, жай. Ошо күзүндө аябай оор болот жалбырактар. Кышында дагы оор болот, карлар, суук. Ушундай маалда дагы оор болот. Чекелерге баягы кышында сепкен туздар кум аралаш себет, ушу жалаң кум шыпырабыз да. Менин алдыдагы кыялым эми ошо балдарымды чоңойтсом, жакшы окуу жайларга окутсам, мага окшоп балдарым көчө шыпырып, ушундай жүрбөй
бир жакшына Кыргызстанга пайдалуу келтирген мугалим, доктор кылгым келет да келечекте. Ошо балдарым дагы эртеге ушундай кыйналып балккан эмгегимди бааласа, жакшы окуу жайларда окуса деген кыялдарым бар. Кыргызстаныбыз өнүгүп таптаза болуп, биз азыр шыпыргы менен шыпырып атсак, ушу техника жетишип, может техника менен шыпырып калса деген эми кыялдар бар да, ушундай Кыргызстаныбыз жакшы жака өзгөрсө деп. Биздин деле эмгегибизди баалап турган адамдар бар, өз жанынан студенттер бар. Бирок аттарын билбейм, студенттер кышында кофе таркатып, торт кофе, самса берип кетип атты. Анан кийин себат деген турклесе кичинекей окуучулар, алар дагы кофе, чай, ошондой пирожки, ошондой кеп баалагандар көп. Анан мына 8-мартта дагы баягы салондор баалагандар көп баалайт. Карапайым элдер ушундай жеке ишкерлер баалап белек рахмат, белек бекче берет, рахмат айтат. Тахажжуд намазыны үйдөн окуп чыгамын. Багымдатта кээде үлгүрүп эрте чыгып, ишим аз болсо үйгө кирип окуймун. Болбосо мына остановкада отуруп алып, багымдат намазын окуймун. Үлгүрбөй калганда үйдөн тарат алып чыгамын, ошо тахажжудду окуп чыгамын. Анан ошо остановкаларда ушундай жерлерде намазымды окуп алам. Ой жараткан Аллахым аңымга келген апаттан сакта, жумла жыртты сакта. Бизде бүгүн WhatsApp номерде мастерибиз чогулгула деп чакырды. Эми келейинчи, эмнеге чакырганын бүгүн эрте келди ушул жерге. Эмнеге чакырганын билебиз. Эне биттер бепетти коюн эне. Жок, келгиле. Байрам. Келдик. Энеси куйду. Саламатсыздарбы биринчиден. Келаткан 8-март майрамыңыздар менен мына Здоровый мир компаниясы сиздер мына шаарга кошкон салымыңыздарды сөзсүз түрдө эске алуу менен сиздерди кичине болсо дагы бир өзүбүздүн атыбыздан кичинекей бир белек менен куттуктап өтөлү дедик. Сиздерге чоң ыраазыбыз. Элдердин баардыгы уктап жатканда мынтип эрте туруп биз үчүн камкор көрүп, биздин шаардын тазалыгына салым кошуп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ошого кичине аз болсо дагы көп көрүп, мындай ысык чай болсо дагы кичине болсо дагы подаркадан алып коюңуздар. Келиңиздер. Келиңиз. Колуңузду бериңиз. Мына келиңиз. Бүгүнкү иш-чара бул эжелерибиз чындыгында биздин шаарга аябай көп салым кошот. Эми аны белгилеп өтүшүбүз керек деп ойлойм. Андан сырткары биз башка жаштарга, ишканаларга дагы муну эстафета катары да бергенге үгүттөдүк эле. Кимде ким ошол ушундай возможностьтары бар болсо, эжелерди ар дайым эске алып турууну үгүттөйт элек. Ошол биздин оюбуз эми эжелердин көңүлүн алып, майрамга карата кичине болсо аз болсо дагы көңүлүн алып коюш. Себеби бул эжелер чындыгында баардыгы уктап жатканда шаардын биринчи гана кызыкчылыгын ойлоп, ушул эжелер көчөгө чыгат деп ойлойм. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул эжелерди көңүлүн ар дайым карашыбыз керек. Uçamın sana uçamın, oh canım jaman kusamın, sarı kılgan yürektin, darısı sensin kusanım, kö aşı menen alaver, yoldarın tatalaman gel, sağımdım aylım ömmesin, alım örek bısala gel. Sağımdım aylım ömmesin, alım örek bısala gel.